Кырсыкка кабылган тик учакта көз жумган Жайыл Самидиновду анын жакындары, санаалаштары жерге бергени алып баратышат. Анын акыркы сапарга узатуу зыйнаты Бишкек шаарындагы Ак өргө конушунда өттү. Учкуч менен коштошууга бирге кызмат өтөгөн кесиптештери, Коргоо министрлигинин башкы штабынын жетекчилиги жана жакындары келген. Ар дайым биз туугандардын арасында ак көңүл, ичпейил, эр жигит намустуу бала болчу. Өзү кесибин аябай жакшы көрчү, учканды аябай сүйчү. Ошо акыркы жолу жумуштан көптөн бери үч элек болчумун. Сен биякта эле болуп тур. Мен барып учуп келейин. Учканды сагындым. Барып учуп келейин деп мени бир карап, жылмайып колун көтөрүп кетти эле. 29 жаштагы Самудинов быйыл үйлөнмөк, 3 туугандын улуусу болгон. Жакындар анын кесибин сүйгөн, мекенчил инсан болгонун айтып жатышты. Самудинов Россиядагы Сызрань жогорку аскердик авиациялык учкучтар окуу жайын бүтүргөн. Соңку кезде башкы штабта кызмат өтөп аткан. Эске салсак, 2024-жылдын 17 январында эртең менен Бишкектин батыш тарабында Mi-8 МТВ үлгүсүндөгү тик учак окуу машыгуу учурунда 23565 аскердик бөлүгүнүн аймагына кулап түшкөн.